Тугандар, анда ушул биздин таксопаркта иштеген жигиттерден кичине маек алып кетели. Иштер кандай болуп атат, кандай шарттар менен иштешип атат? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат өзүңүздө. Таксопаркта качандан бери иштейсиң? Канча болду иштегениңе? Жакында эле келдим бул паркка, бир 2 жумадай болду. 2 жумадай. Шарттары кандай экен? Иш кандай болуп атат? Шарттары абдан жакшы. Бөлөк парктарга окшобойт анча. Жакшы машиналар да жакшы, мындай жаңы машиналар. Машинанын абалы жакшы экен, а? Ооба, ушул машина сеники да? Ооба, бул Comfort Plus машинеси, жаңы машина. 1,5 километр жүргөн машина жаңы. Прям жаңы 23-жылгы. Ооба, 23. Мастак экен. Эме шарттары кандай? Арендасы кандай болот? Канчадан төлөп атасыңар? Канча иштеп атасыңар? Каласаңыз күнүнө төлөйсүз. Каласаңыз 3 күн, 1 жумалык кылып төлөсөңүз болот. Топтоп берсе болот. Ооба. Канчадан түшөт ошондо күнүгө? Меники 2700дөн. Comfort Plus. Comfort Plus. Иш графигин кандай? Кайсы күндөр иштейсиң? 7:0бу, 6:1бу? Бул 7:0. Каласам 3100дөн төлөсөм 7:1 кылып берет. 3100дөн төлөсөм 6:1. 6:1 кылып берет, ооба. Ошондо выходной койсоң болот экен да? Өзүм шартыма карап. Эме заказдар кандай түшүп атат? Заказдар жакшы. Comfort Plus'ка. Comfort Plus'ка жакшы. Жакшы эле. Өздөрү карап, өздөрү улап берет. Негизи такси тармагында канчадан бери иштейсиң? 2 жыл болду. 2 жыл, а? Ооба. Почти ровно 2 жыл болду да. Айлык акы жакшы эле чыгабы? Таксопарк мына Яндекстен быйыл жакшы, Кудай кааласа. Көтөрүлүп калдыбы? Ооба, анча жакшы. Кудай жылга караганда эле чыгып атат. Жакшы. Кыргызстан кайерден болосуз? Мен Жалал Абадтан болом. Жалал Абадтан. Атың ким? Сардар. Сардар. Assalomu alaykum, ishleringizga egillik. Rahmat. Sardar. Sizlarga da. İştey vergile. Mına tuğanlar özünüzдөр uqtuңуздар, иштеген жигиттерден таксопарктын отзывы жакшы. Андыктан сиздерге сунуштайт экен. Assalamu alaykum, урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздар туғандар, замандаштар. Мына өзүңүздөр көрүп, сиздер менен дагы бир жакшы кабар менен бөлүшө кетели туғандар. Мына артыбызда көрүп турган таксилерди көрүп турасыздар. Бул өзүбүздүн мекендештер иштеткен, өзүбүздүн жигиттер айдаган таксилер. Бул таксилер учурда жаңы ачылган таксопаркта өтө ыңгайлуу, өтө жакшы жерде жайгашкан. Себеби центрге жакын, мына метро Тульскаянын алдында турабыз. Тульскаянын алдында жайгашкан багы Дубининская көчөсү, 71-үй, 12-чи строенияда турабыз тугандар. Картага салып көрсөңүздөр, бул почти ошол третий кольцонун ичиндеги, центрдеги местоположение болуп калат. Мына көрдүңүздөр, бул жерде көптөгөн машиналар турат. Айрыкча абалы жакшы экен. Мына машиналарды мына алдын ала сиздерге көрсөтө кетели биринчи. Мына турган машиналар 2022, 21, 23. Мына машина 23-жылдагы машина экен. Мына көрдүңүздөр. Көбүнчө жаңы машиналарды беребиз дейт. Эконом, Comfort Plus ошондой машиналар бар экен. Андан сырткары кеңири сиздерди ичиндеги техподдержка менен, ички көрүнүш офиси менен тааныштыра кетели. Ошондой эле бардык шарттары менен бир катар сиздерди тааныштыра кетели тугандар. Анда болсо ичине кирели. Мына ичине киргенде дагы көптөгөн машиналар турат. Мына бул жери парковка экен, кеңири парковка. Ал жакта дагы машина койсо болот, бул жагында да койсо болот, бул жагында да парковкасы кеңири. Бул жагында офис жайгашкан экен, техподдержка 24 саат иштешет экен, жигит кыздар бар экен. Айта кетчү нерсе мына алдында стол бар экен, сервис. Ушул таксопаркка караштуу дейт. Кандайдыр бир бузуктуктар болсо, май алмаштыруу, баягыдай мелкий ремонт баарын өздөрү көтөрүп берет экен таксопарктын атынан. Андан сырткары кандай гана техникалык себептер менен машина эгерде ремонтко келе турган болсо, өздөрүнүн эсебинен кылып беребиз дейт. Сүзүшкөндө айдоочудан айып кетпесе, ошондой нерселерди бардыгын до конца өзүбүз бүтүрүп беребиз дейт. Айдоочуда айып жок болсо. Көрүп тургандай мына киргенде зал ожиданияга кофе чайларды коюп койгон, телевизор коюп койгон, кирип кеңири отурсаңыздар болот, эгерде очередь болсо. Тугандар, өзгөчө белгилеп кетчү нерсе тугандар. 24 саат бою сиздерди техобслуживание, ошондой эле биринчи аренданын алгачкы күнү бесплатный экен. Сервистин ичинде көрсөтө кетели, мына бардык өзүнүн жабдыктары бар мына. 2 подъемниги менен сервиси өзүнүкү. Көрдүңүздөрбү? Май алмаштыруу, техобслуживание, ремонт, мелкий ремонт. Мына тугандар, өзүңүздөр көргөндө, мына эгерде кандайдыр бир ремонтко
байланыштуу машинаны алып келсеңиздер өздөрү ушул жерде өзүнүн сервисинде оңдошуп берет. Мына бул жерде как раз ушул ремонтко келген машиналар бар экен, мына туугандар. Урулуп келген, баягы ДТПдан келген анча-мынча машиналар бар экен, ушуларды өздөрү оңдоп берет экен. Эгерде водитель себепкер болбосо. Бул жерде экинчи бокс бар экен, туугандар, мына. Экинчи бокста основной ушул покраска, жестянка, ошондой иштер кылат. Ассаламу алейкум. Мына туугандар. Бул жерге дагы покраска, обклейка, наклейка, машинанын бардык тетиктерини, бардык ремонтуну кылабыз дейт туугандар, мынакей. Бул жерде мына сварка кылып, астындагы баягы порогторун дагы бир катар алмаштырыптыр, мына көрдүңүздөрбү? Сварка менен иштешиптир. Аппараттары жаңы экен. Бул жагында покраска да. Мына туугандар. Покраска иштерин да кылып берет экен. Демек туугандар, ремонт иши боюнча любой ремонтту кылса болот экен. Андан сырткары туугандар, таксопарктын өзгөчөлүктөрү менен айта кетели. Биринчи күнүн арендасы бесплатно дейт. Биринчи күнү эле эгерде мындай пробный кылам десеңиздер бесплатно экен. Пробег боюнча ограничение жок дейт. Автомобилдер бардыгы жакшы абалда дейт. Техподдержка 24 саат. Яндекс наклейка бренд өзүбүз кылып беребиз дейт. Полный чаптап сиздерге таксиге даяр машиналар берилет экен. Подключение тоже бесплатно экен. График работы свободный экен. Ишке ошол кайрылган күнү чыксаңыздар болот экен туугандар. Келип туруп эле сразу иштеп кетсеңиздер болот экен. Графикти кааласаңыз 7:0, кааласаңыз 6:1 кылсаңыздар болот. Андан сырткары сөзсүз түрдө кисарт болуш керек экен, снилс болуш керек экен. Ошону эске алыңыздар туугандар. Демек, таксопаркта иштеп, такси менен алектенип жүргөн жигиттер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк туугандар. Туугандар, дарегини дагы бир кайталай кетейин. Бул метро Тульскага жакын жайгашкан Дубининская 71-чи дом, строение 12. Сарай деп ориентир турат, сарай деп көрүнөт. Ошол сарай деген техсервистин алдында мына таксинин офиси жайгашкан. Ушул офиске келип, кайрылып, ишти толугу менен сурап, ушул жерде иштесеңиздер болот. Андан сырткары экранда номерлерге кайрылып, жазып кетсеңиздер дагы болот туугандар. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар. Туугандар, жалпыңыздарга ишиңиздерге ийгилик. Аманчылык каалайбыз. Ал эми чегара маселеси боюнча Мухиддинге кайрыла бересиздер. Экранда номерлери жазылуу, до конца өзү барат, жолдо жардам берет туугандар.